Урматтуу төрага, мага Кыргызстандан, чет мамлекеттен, Дубайдан жана ошондой эле Европадан, Америкадан унаа ташыган жеке ишкерлер кайрылды да. Азыркы күндө биз дейт, ушул Европадан жана башка мамлекеттерден унааларды алып келебиз дейт. Алып келгенден кийин дейт, 10ду, 15ти, 5-6-ны чоң маштарды алып келебиз, кичине маштарды алып келебиз дейт. Алып келгенден кийин бизде бул биз жака келгенден кийин Кыргызстанга келип растмошка болуп номер алынгандан кийин иш козголуп бардыгын алып кирип коюштур да. Ушул күчөп бара жатат экен биздин укук коргоо органдары боюнчачы. Ушуну бир көзөмөлгө алсак, ошончо мамлекеттен келип таза машина, угон эмес деп таможнядан өтүп келгенден кийин, Кыргызстанга келгенден кийин мындай болбош керек да. Ошондуктан ушуну тиешелүү биздин министрликтерге биз протокол тапшырма берсеңиз, мүмкүн болсо, урматтуу төрага, сиздин өзүңүздүн укугуңуз бар, бүгүнкү күн тартибине киргизип, ошолорду чакырып ушул жерден суроо жооп кылсак. Эмне үчүн биздин жеке ишкерлер, мамлекетке налог төлөгөндөр, эмне үчүн ушундай зыянга туш келиш керек? Машинаны алып коет экен. Жана ошондой эле алар башка эч кимге сата албайт экен. Кыргызстандын ичинде минип жүргөн гана укугу болот экен бул жактан сот аркылуу. Анда дагы сот ошондой чечим чыгаргандан кийин эч кимге сата албайт экен. 10 машина алып келип өзү онун баары минип жүрбөйт, алар алып келип саткандар да. Ошол боюнча протокол тапшырма берип койсоңуз, урматтуу төрага. Рахмат.